Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. Урматтуу кесиптештер, берекелүү болгон ыйык Рамазан айында Кудай Таала тарабынан дагы бир ушундай бир дөөлөтү, неаматы бизге ырыолонуп отурат. Экинчи этапта биз диний кызматкерлерге президентибиз тарабынан берилген белек автоунааны сиздерге тапшырып отурабыз. Мамлекетибиздеги диндар адамдар ислам динин тутунуп Ханафи мазхабында жашоолорун улантыш үчүн биз мээнет кылышыбыз керек. Ошону менен биргеликте бүгүнкү күндө айтып коюш керек, ар кандай туура эмес агымдар, радикал көз карашындагы агымдар дагы жок эмес бар. Журт башчыбыздын бирден бир максаты биздин мамлекетибизде динди тутунган, жүрөгүнө ыйман уялаган мусулмандар ынтымакта, достукта, биримдүүлүктө динин тутунуп татынакай жашаш керек экен деген максаты бар. Кудайым буйруса, мамлекетибизде ошондой туура эмес агымда жүргөн кыргыз жарандары же болбосо мусулман бир туугандарыбыз ошол Ханафи мазхабында, Матуриди акыйдасында татынакай динибизди жашап, мамлекетибизде туруктуулук, аманчылык, саламатчылык болушуна биз дин кызматкерлери дагы милдеттүүбүз. Андыктан бүгүнкү ушул сиздерге берилип жаткан автоунаа белеги куттуу берекелүү болсун. Муну менен биз Кудайым буйруса мекенибиз үчүн, динибиз үчүн амалыбызды, кызматыбызды дагы күчөтүшүбүз керек. Ал эми ушул автоунааларды берген журт башыбызга Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан, казы дамлалардын атынан, баш имам катиптердин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Кудайым буйруса биз мекенибиз үчүн, динибиз үчүн ар дайым кызматка даярбыз. Куттуу берекелүү болсун, сиздерге аманат болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Урматтуу биздин облустун казылары, урматтуу райондордун имам хатиптери. Чындыгында бүгүн мамлекетибиздеги тарыхый бир даталардын бирине күбө болуп отурабыз. Өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич тарабынан бөлүнүп берилген 49 машинанын экинчи бөлүгүн тапшыруу аземинде турабыз. Ушундай ыйык айда ушинтип биздин дин кызматкерлеринин мамлекеттик диний саясатты ишке ашыруудагы кызматтарын жогору баалап, өлкө башчыбыз тарабынан ушундай белек тартууланып жатат. Баарыңыздарды ушул белек автоунаалардын колдоруңузга тийиштери менен куттуктайм. Биздин ыйык ороз айында, Рамазан айында мамлекетибизге, мамлекет башчыларыбызга көп дуа кылыңыздар. Мамлекетибизде тынччылык болсун, элибизде ынтымак болсун, биримдүүлүк болсун. Kutlu olsun, berekeli olsun, maylı sütlü olsun. Dinimizin önümüzüne, mamleketimizin hizmet kursun yine veririz. Maşallah. Talas oğlunuz kazısı. Sen o kazı git. Maylı sütlü olsun, ne? İşiniz iyi. Hop. Wer begrüßt uns? Wer begrüßt uns? Allah razı olsun. Ben kutlu berekeli olsun. Takşılıklarının dinimizde ölüm sülemini.
болsun. Жақсылықтарға айдаңыз. Ең қызматты Жақсылар құт болсын, Деме, жолдан авайлаңдар. Жолдан авайлап, жеткенден кейін айтып қойыңыздар. Емірланға. Өзім береді ақша ма? Емірланға. Жардан сен ключтан алып кетіп беріп қойып бардың әлі. Қана, туғаным, құт болсындар. Игілік, жақсы қызмет қылыңыздар. Білек, қана мәтсен. Елінің қызметінде жақсылар,